зарылуу чын. Азыр актуальный тема ден соолукта, жана күнүнө иди шаяк чын ден соолук болбосо туура. Биздин ден соолугубуз керек. Анан кийин экинчи бирөөлөргө да айтышыбыз керек. Ден соолукту сооп иштерибиз керек. Үчүнчүдөн ушул жерге иштесеңер, ушул жерде айтсаңар, сөзүңөр оозуңар менен айтасаң кыйынчылык деле жок. Мына Акбарал жаш кыз, мен 76-да адаммын. Bundan kalbim geldi, niye kalışım gerekti? 76'ga çıktım, karttayım öyle yap kalışım gerekti. Nabarot men güçlü işleşim gerekti. Ben özüme maksat koyayım da. Kayaka bassam Akbaral'ın артынан kalmayayım hiç. Ana, buna üçüncüden ilgilipli adamların katarına koşuyorsunuz. Akça tövbekte, alansınlar, satasınlar. Biz vagon satarız. Ben keçeli yakında milyon sonluk aldım. Bundan hiç kim hiç kaçan bankrot oluydu. Только Allah bilir. Только tuğrele düşündürseniz oldu. Hazır buna ben жаңы жылдан beri serebro çıkarıyorum. 2 serebro çıkardım. Молодец bakayım. Молодец. Bizim 2 çıkardım. Ben bilmiyorum başka. Buna novu ешекеңе bir yolda gelgen çok. Telefon arkılы söyleşemem. Telefon arkılы tünde de uktatpay söyleyeyim. Ben tüşte деп тұрам. Buna serebroға çıktı. Bir yol gelbesi ofisке. Через Oğuz arkılы. Ana buna kız nagis тұрып қойшы orada. Бұл kız menen бұл ешекеңерді мен жана көз ашықтан таап алгам. Көз ашықта жүрген екен, көрүлөбүз деп. Өзү медик. Берен голдон коза. Өзү медик. Көз ашықта келди. Өкөө деп чыгырып алдым деп. Силер медиксиңер го. Бұл дары қанды тазалайды ғой. Сілер башқа нәрсе керек жоқ. Қанды тазаласаңар эле жакшы болосуңар деп тиги кызды көндүрдүм, алдым. Мына кыз рахмат ей, ушул кызды мен өтө сыйлайм да. Биринчи жол келип атам, 4 адам алып келиптир. Мына 3 адам алып келди, канча адам алып келди. Молодец, биринчи жол келип атам, новичка 4 адам алып келди. Молодец. Почему алып келди бул кыз? Потому что бул өзү ичип көрдү. Өзү результат алды. Анамна подружкаларым айтып атат, келгиле, ичкиле, биякта акча бар, ден соолук бар, ичкиле, медицинада иштейсиздер. Бул мен алган акчаны силер да аласыңар. Колуңардан келет. Алла Таала силерге байлыкты берди. Тилибиз бар, канчалаган адам тили жок сүйлөп. Бутубуз бар, ошол жерге келдик. Бул байлык эме эмне? Ушуларды айтсак эле, туура түшүндүрсөк эле, туура эле түшүндүрсөк элдерге байзам тууралуу керек элдер. Албай койбойт. Биз сыйкырчы эмеспиз да. Ушунча, мисалы үчүн 7000 адам бар да, артындачы. Мен сыйкырчы эмесмин деп баардык эле мага келе берди дейм. Мен туура түшүндүрүп атам, байзам өзү чыгарып атат адамдардычы. Өзү чыгарып атат. Анан эми мен дагы биринчи клиент форумга барганмын, Акмарал. Барганымда ушундай бир 15.000 адам отурат дегенде огромный стадион экен Алматыдачы. Ошол стадиондо отурган адамдардын ортосунан кабриолетага чыгып адам өтөт экен, бриллиантка чыккандарчы. Мен айттым, мунулардан эмне келмей, мен да чыгам кабриолетага дедим. Ошон үчүн мен иштешим керек дедим. Келип эле Акмарал мисалы үчүн түндө саат 2-де эле чалам булачы. Түшүнбөсөмчү, жооп берем. Чалгыла любой время жооп беребиз. Качество бардыгыңардачы окумуштуулардай, билимдүү академиктерде бар силерде. Просто силер иштете албай атасыңар ошончу. Менин командамда академия, наук иштеген академик аялдар өткөндө келди, айтты. Ушул байзамды астына кеткен аксакал 60 менен чогуу иштешкен экен. Мен буну издеп жүрдүм эле дейт. Мен таап албадым деп ичип атат, адамдарды чакырып атат. 80-ге чыккан да. 80-ге чыккан. Ал киши кайра айтып атат. Айтып атат. Ошон үчүн иштесеңер болот. Анан кийин кээ бар да. Мына Акбарал жазып койду, мына жергечи. 17.000 алат, анан 43.000 алат деп. Бул эски иштегендер. Мен серверге чыктым, болду, всё, мен акча алам деп ойлобогула. Иштесеңер аласыңар акчаны. Иштебей бриллиант деп атат да. Мындай күндөрдө руху келбеш керек, аябай үйрөнүш керек. Кантип иштеш керек? Эмне акча жаманбы? Акчаң болсо аласың да байзамды, акчаң болбосо каяктан байзам аласың? Акча адамга энергия берет, уктатпайт адамды. Жана кээде уктай берет. Мен все равно бай болбойм дейт экен.
Orta bay tınbaydı eкен. Küçtүү bay устабайт экен. Кантимде да акча табам дейт экен. Көрдүңөрбү? Бай болуп берген. Кээ айтат, мага акча не интересно. Мен ушундай адамга таңкалам дейт. Мага акча не интересно. Эмнеге не интересно акча? Азыр мен силерге бир мисал айтайын. Мына жерден азыр бир $5000 тактай төлөп түшүп калды. Карап турсак, бардым ала баштайт эмечи. Алгыбыз керек. Акчаны же алгыңар келбейт. Алгыңар керек. Азыр мисалдан мен бир $100 мен Алла ыраазычылыгы үчүн ушу $100 берем. Ким алат? Десем, чыгып эле аласыздар. Бекер берип атканда алабыз да дейсиздер. Туурабы? Ошон үчүн акча энергия. Акчага чөнтөктө болсо щедрый жибересиңер. Каалаган ресторанга барасыңар. Каалагандай келиндерге шеф болосуңар. Балдарга сүйлөө дейсиңер. Балдарга апа деп коет. Колуңа да чөнтөгүңөрдө акча болсо. Чөнтөгүңөрдө акча болбосо балдарга міне деп атасака коюнча сүйлөбөңчү сиз. Мени билет элеңиз дейт. Көрдүңөрбү? Неберелер даже. Мен мисалдан азыр мактанбайм. Бир небере жолугум алат. Бабушка эле. Эмне үчүн менде мындай бар да? Алыш керек ошо. Ошон үчүн акчаң болсо төрдүн төбөсүндө отурасың. Жиликти жейсиң сыйды. Анан кийин любой жерде кадырлуу болосуң. Мисалы мен бардыгыңар билесиңер. Элдер бир өзү барат. Немеге, бир өзү сереброго зорго жетет да эми. Анан барат. Мен неберелерим менен барам. Не только өзүм. Өткөндө 2 неберем менен бардым. Азыр мына күзгүдө эртең Кудайым буйрса, насип болсо 3 адам болуп кетип атабыз. Мен өзүм 2 неберем. $10,000 путевканы бесплатный компания мага берип атат. Ал путевка $10,000 путевка. Башка элдер мен сурадым да, канча менен келесиңер десек, Казакстанда иштегендер $3,500 менен келет экен ал путевкачы. Бизге компания бар, оптон барып биз иштеп аткан үчүн бизге арзан берет экен. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн 3 адам болуп кетип атабыз. Мен мага жөн эле ташкан эже аксакалга берген жок. Мен иштегеним үчүн берип атат. 3 путевканы. Мен балдарыма да айтам, чоң сүйлөйм. Силер балдарыңарды апардыңар, мен алып кетем. Силердин балдарыңарга мен койма кылсам деп. Өткөндө Америкада бир кызым золотой директор да. Ошо мага мындай неме жазыптыр. Аябай ошонун немесин окуп дагы позитив алдым да. Чоң эне, мен сиздей болгум келет. Сизге окшоп акча тапкым келет. Сизге окшоп мен 20 мамлекетке баргым келет. Мен отурбайм, мен курдушу сиздей болуп иштейм деп жазыптыр. Түзүк дедим. Мен түшүнүп калыптыр дедим. Неберелеримчи даже түшүнүп калыптыр дедим. Ошон үчүн жерге только иштеш керек кыздар. Жалган эмес, чындык жери. Мына биз иштеп атабыз, алып атабыз, путевка алып атабыз, барып атабыз. Жылга 2 жолдон барабыз, 2 жолдон өзүбүз эмес, Акмарал баласы менен барат, мен неберелерим менен барат. Чүнкү иштегенге жетиш керек. Ал үчүн отурбаш керек. Мына азыр мына кыз айтып атам мен. Алып келген адамдардын айта бер, сен результат алдыңбы? Результатын айта бер. Мен артымда азыр 20-дан ашык адам серебряный статусқа чыгып барып келишти. Бардыгычы 20 адамды көрсөттүм, жаман эмес да. Туурабы? Бир аусунун бар эле рак онкология болчу. Анан мен айттым, акыркы вариант сага ушу байзам иштеди, болбосо өлөсүң дедим. Анан ичти байзам. Ичип өлөт эл баары аны көргөнү келип атканда коштошкон. Анары могу рак болбой калды деп, "Эмне ичип атасың?" деп сурайды. Анан ушуну ичип атам дейт. Ушуну ичип атам дегенден кийин ал сереброго чыгып кетти, туугандар аркасына жазышып отуруп элечи. Анан немеге бардык, Анталияга бардык. Анан эртең менен жатып, эс алып, ушундай кроваттарда жатасың, андай кроваттарда жатпагансыңар силер. Али биз барган 5-звездочный отельлердин кроваттары укмуштурайт. Анан жатып алып, эртең менен мен бутумдун түбүндө отуруп алып, бутум бармагы ыйлап отурупту. Анан мен эмне беле онкология башталып кетти. Коркуп кеттим. Себеби ал Оштон бияка келди, бияктан Алматыга барып жолдо кыйналып калды деп ойлодум да. Анан эмне болду? Тынччылыкпы? Эмне болдуңуз десем, мен үйдөн дейт бир шаг алдыга жылып көчөгө чыккан аял эмесмин. Өмүр бою ооруп үйдө жаткан аялмын. Сенин эмең көрсөтмөң менен сени угуп, сени тартатып чуккатып алдыманчы. Ой-пойно койбосточу. Ошондуктан баардыгыңар иштегилер. Биз команда менен аламыз. Мен жалгыз өзүм, Акмарал жалгыз өзү эмес.
Biz komanda menен adamız. Biz komandaga ушунчалык мен команда дегенде жанымды берем. Ушунчалык неме кылам, аракет кылам, айтам, депчи. Команда мен көп болсо, biz дагы өнүгөбүз, аркабызда адамдар бар. Ошон үчүн бардыгыңарга мен айтам, иштеңдер. Мен өзүм 100 кило болдум, 100 кило. Бөйрөгүм ооруган, 99 болдум. Kaça jыл болду? Siz içip başlap keletkanınızdan beri kaça jыл? 6 жыл. Мен келгенде неме бир жол, тиземе бир жол, белиме бир жол, мойнума бир жол, башыма кат жол шуба киип келгем. Яка. Олар чечкен. 100 кило болдум. Тимеле эшикке чыксам эле мынягынан шамал кирип, мынягынан чыгып кетчү да. Воспаленный организм болгон да менчи. Анан кийин даже бальзамдар көтөрө алчу эмесмин. Шулар көтөрүп чыгып. Анан кийин ушинтип жүрүп өзүм иштим. Өзүм жакшы болдум. Жакшы болгондон кийин баардыгы эжем нече атасыз. Сиз өлөтөлөт деп ойлогон элек, өлбөй калдыңыз деп. Ушуну деп эле ушу бальзам өзү адам чакырып эле артынан ушунча команда келди да. Анан эми буну ичсеңерчи кыздар, эми мен мындай эле айтайын. Медицинага барсаңар сразу анализ көрүп алат, сразу. Анан ошого жараша силерге диагноз коет, сен бөйрөгүң ооруйт экен, бөйрөгүң лечение кылыш керек дейт да. Айтпайт медиктер. Биринчи каныңды тазала сен. Дейт. Кан тазаланды, болду, органдардын бардыгы тазаланды. Биздин бальзам канды тазалайт, иммунитет көтөрөт. Көрбөйбү? Анын бөйрөгү асмандан келип жөн эле бир нерсе бөйрөгкө түшүп калган жок да. Туурабы? Ал эмнеден ооруду? Бөйрөк кандан кетти. Кан заштопленный болду, канда инфекция бөйрөккө отурду. Ошо айтып атпайбы, слабый жерге отурат деп. Слабый жерге отуруп, анан секирип кан транспортто жүрүп отуруп барып, боорго барат, башка барат, бутка, любой жерге ошентип буфет оору ошондон пайда болот. Ошон үчүн мына кан деле тазаласа болду, силер оорубайсыңар. Иммунитеттериң көтөрүлөт, жашарасыңар. Менде 75-теги кампирлердин беттери кылыш салаңдап калган, колдору кылыш болуп калган. Анан бул эмне үчүн? Кан тазалангандан кийин чачыңар карая баштайт. Ошондо билесиңер, иммунитет көтөрүп алганчы. Ана 75-теги кемпирлер олду солду сүйлөп калат кээбилерчи. Себеби память кетет да. Бияк кетет, кайра келдим, алдым эле. Ошон үчүн сүйлөп атып эле, сен адаштырдың да мени. Намаз окуп атканда да адашып кетет көп элечи. Кайра эле башына коюп ушинтет. Бул жаман нерсе. Память кетип атат деген нерсе өлүмгө эмне даярданып атат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн память кетпесин. Память до конца жизни болсун. Анан кээбирлер айтат го, мен атам картайып калган, апам картайып калган. Буну көрсөтпөй эле коеюн элге дейт. Себеби чалдыштырып сүйлөй берет да. Комтетири сүйлөп уят болуп калам дейт. Ошон үчүн өзүбүздүн акылыбыз менен, авторитетибиз менен жүрөлү. Анан кээ апаларга таң калам да, бальзам иштесе. Кой турчу, мен баламан сурайынчы дейт. Анан мен айтам да, сени балаң тууганбы же сен балаң туугансыңбы? Силер ата-энесиңер, ата-энелик статусуңарды до конца наракка кеткенче бербегиле. Эмне үчүн берип коесуңар? Эртең деле берип койдуңар, себеби силерде жок эч нерсе. Ошого көз каранды болуңар. Даже пенсияңарды берип коет экенсиңер. Зачем? Силер эмне кудайсыңарбы? Аллах берет неме рызкыны балдаргачы. Силер рызкы берүүчү эмессиңер. Аллах берет. Ошон үчүн балдарды үйлөнгөр. Бар, киргизген кыл дедилер. Ошондо бала кылат киргизген. Атам берет, апам берет, үйүн сатып берет, малын сатып берет деп силерди карап панигин отура берет балдар. Ошон үчүн өзүңөргө берген пенсия, ошону өзүңөргө эле жумшагыңар, өзүңөр деле сыйлагыңарчы. Эгер ооруп калчу болсоңор силерге жан эч ким бербейт. Өзүңөргө өзүңөр кыйналасыңар.